Ассаламу алейкум. Алейкум. Бүгінгі жиынның қатысушылары. Мен Нарзан Айыл өкіметі Қоштыбайлы школьный көшесінің тұрғынымын. Азыр мен қолымда арыз 80 кишinin атынан келіп отырам. Бізде ушундай көйгөй болот маселе. Айылыбыздын депутаты Шаршенов Камчыбек биздин ошо школьный көчөнүн атына өзүнүн атын коем деп 6 ай убакыт болду. 6 айдан бери токтото албай келатат. 80 киши каршып. Биз каршыбыз 80 кишичи. Ким коем деп атат? Айылыбыздын депутаты Шаршенов Камчыбек. Өзүнүн атын коюп атат. Өзүнүн атын коюп. Учурдагы депутат айылдык кеңеште тирүү адам. Камчыбек канакел депутат барбы? Президентибиз. Жок, ал азыр өзү депутат киши. Өзү учурда айылдык кеңештин депутаты. Анан өзүнүн атын коюп атабы? Өзүнүн атын коюп атат көчөгө. Аятаң. Анан заслугасы да жок, көчө да салган эмес. Мектепте салган эмес, мисалы көчөгө жолду баарын оңдоп жазат, мындай атат, анан эл каршы да. Мындай кылалы, бул теманы жаап салдыңар болду, эч кандай ак коюлбайт ал жерге. Эми өзүнүн атын койгон кандай эми? Айыл өкмөтү. Карабайсыңарбы? Айылдык кеңеш барбы? Төрагасы. Эмне деген беспредел бул? Саламатсыздарбы, Эркинбек Токтомович. Бул боюнча 25-жылдын 4-кварталында эме 30 демилге чутоп айыл өкмөткө документ тапшырылган экен. Документ тапшырылгандан кийин штаттык юрист бар ал жакта, юрист полный карап чыгып, биздин карамакка өткөрүп берет. Менин милдетим процедура боюнча тийиштүү комиссияга жөнөтүшүм керек. Тийиштүү комиссия буну кеңеш карасын деп жыйынтык бергенден кийин мен милдеттүү түрдө сессияга чыгарышым керек да. Анан ошол учурда бул мырза жана Коштөбөнүн тургундары мага кайрылган, биз каршыбыз деп. Ошол учурда мен Жок, сен билесиңби кимге ат берилет? Жок, бул боюнча эме юрист карап чыгып өткөрүп берип атпайбы? Кайсы юрист? Ким карады? Кана юристиңер? Анан Эркинбек Токтомович обал боюнча тургундардын укугун чекке какпай, ошол сессия учурунда каршыбы деп келип өзүңүздөрдүн Жок, мындай да депутаттарсыңар, анча-мынча кылган ишиңерди мыйзамдабайсыңарбы? Эми көчөнүн атынан өзүңөр коюп алганыңар ушу туура болобу мындай? Аны мен жеке чечпейм же, айыл өкмөт же, мен аны чече албайм. Жок, чече албайсың, сен төрагасың айтпайсың, андай болбойт демей. Мыйзамды карабайсыңарбы? За особые заслуги болот. Анан ал канча эмгек сиңирди ошончолук. Бул боюнча мен кишинин атындагы депутат болоп эле барыңар аны ат коюп берилген демей. Жок, бул боюнча мен жеке кат жазгамын штаттык юристке. Негизи нарушение барбы же жокпу депчи, нарушение бар болсо кайрадан карап чыгайлы депчи. Анан мен ал жактан жооп алдым. Эмне деп алдың? Нарушение жок деп. Нарушение жок дейби? Документтер туура чогултулган деп. Комиссиянын жыйынтыгы боюнча мен милдеттүүмүн да. Түшүндүм эми комиссияңарды. Ошол 22 декабрда биз арыз чыгарганбыз 80 кишинин атынан каршы депчи. Ошол чойлуп отуруп 18 май күнү саат 3-тө депутаттардын сессиясында биз ошолго барганбыз. Сессияга барып каршылыгыбызды билдирип, биз каршыбыз, 80 киши каршыбыз деп биз макул эмеспиз десек, ушу төрага ошого карабастан биздин баарыбызды кете бергиле, силердин пикириңди эске алабыз деп биз кетирип ийип туруп, 15 депутат колдоп, 16 Шаршенов Камчыбек өзү колдоп, өзүн өткөрүп коюптур. Андан кийин биз 22 майда президентке видеообращение кайрылганыбызда мынакей Өскөнбаев Искендер, айылдын старостасы Шаршенов Адилет бизге подтверждать этет. Айылдын группасына жазды. Болду, Камчыбек байке отказ кылды, койбойт депчи. Бизди тыштандырып коюп, 3-июнда мен арыз чыгардым төрагага. Ал 16 депутат тең колдоду деп мага кат келди. Анан кийин ушундай иштерди угуп атабыз. Камчыбек байке токтобой эле минибуска документ жөнөтүп берейт депчи. 80 киши азыр айылда мынакей эл экиге бөлүнүп жаман жакшы айтышып атабыз ушул күнгө чейинчи. Эркинбек Токтомович. Хорошо болду. Бул маселени карап бересиз эми. Айыл өкмөт мындай Эркинбек Токтомович бул ал кишини депутат менен чакырып туруп, өз кабылысы менен баш тартам деп сөзүн берген. Мен кабинетке чакыргам аны. Сразу баш тарткандан эмне анан уюштуруп кайта кетирип атасың? Кайра келди, аны чакырабыз аны ал боюнча. Биз сразу ошол маалда кабинетке чакырып, мен кабинет менен чогуу сүйлөшкөндө өзү макул баш тартам деп сөз берген. Жок, баш тартам эмес. Андай маселени көтөргөнүн өзү туура эмесби? Анан көтөрүп алып анан мен баш тартам деп алып эмне одолжение кылып атабыз силерге?